Андан кийинки маселе бул ниетке байланыштуу каза намаздарга тиешелүү. Бул дагы өтө ахам маселе. Эгерде бир адамдын намазы каза болгон болсо, ошол каза намазды тайын кылып окушу шарт. Мисалы бир адам жума күнү намаз окубай калды, асыр намазын окубай калды. Бир жумадан кийин эстеп кетти, асыр окубай калыпмын деп. Анда ал адам ниет кылганда жума күнгү асыр каза намазын деп ниет кылат. Же зухур намазы, ишап намазы, кайсы намаз болсо ошо ниет кылат. Кайсы күнгү, кайсы убакыттагы намаз экенин тайын кылыш шарт. Каза ушундай маселе. Түшүнүңөрбү? Бир жумалык каза болсо ошонун тартиби менен айтат. Алдыңкы мына бир жумадагы дүйшөмбү күнгүн фажыры, асыры, зухуру, магриби, ишасы деп ниет кылат. Кийин чейшемби күнүнүн асыры, фажыры, зухуру деп ниет кылат. Ушинтип айтып окушулук шарт. Шарт. Бул эми бир жума 10 күндүк, 3-4 күндүк намаз каза болгон болсо. Кээ бир учурларда көп намаз каза болуп калат. 10 жылдык, 20 жылдык, Алла сактасын, Аллахым баарыбызды намазхан кылсын. Бирок кээде болуп калат. Мында кантип окуйт десе, мында да ушундай кылынат. Биринчи намазым, алгачкы намазым, кийинки намазымды окуйт. Бирок уламалар жеңил тарикасын айткан, анын баарын айтыш кыйын. Палан жылкы, палан числодогу, палан күнгү намаз айтыш кыйын. Ошон үчүн менин каза болгон намаздарымдын акыркысы, эң акыркысы. Ошонун фажырын окуймун, зухурун окуймун деп келе берет. Күнүгө акыркысы кете берет, кемиген сайын ошол намаз акыркысы болуп келе берет. Келип барып 10 жылда барып ошол намаз толукталат. Бул намазды казасын окушулук дагы фарз. Фарз өткөндө айтканбыз, адамдар буга көп маани бербейт. Намазды баштаганын Кудайга шүгүр дейт, дагы жүрө берет. Даватка чыгат, медреседе окуйт, башка жакта жүрөт, бирок каза менен иши жок. Каза менен иши жок. Бул туура эмес нерсе. Каза бул фарз, милдет. Ошон үчүн биринчи карыз окуш керек. Сен күнүгө намазы менен кошо, фарзы менен кошо казанды окуш керек. 10 жылдык, 20 жылдык казаны бүтүрүш керек. Эртең Аллахтын астына барганда ошол суралат биринчи сага. Ошон үчүн ким тахаджуд окуйса, нафил намаздарды көп окуйса, анын ордуга каза окуган абзел. Казаны окусун дагы, анан окуса 2 рекет, 4 рекет тахаджуд окупай берсин мейли. Бирок казаны таштабаш керек. Каза биринчи очурутта эртеге Кудайдын астына барсаң, сен тахаджуд неге окубадың, неге нафил окубадың сурабайт. Неге казаңды окубадың деп сурайт.